Жол оңдоо учурунда унаа сүзүп кеткен кызматкер көз жұмды. Бул туурасында Бишкек шаардык мэриясы билдирди. 6-июлга караган түнү Абдрахманов жана Скрябин көчөлөрүнүн кесилишинде Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы оңдоо иштерин жүргүзүп жаткан. Анда 45 жаштагы кызматкерди унаа сүзүп кеткен. Унаанын айдоочусу 24 жаштагы жаран телефонго алаксып кетип, кызматкерди түзүп алгандыгын айткан. Кырсыкта жабыркаган жаранга операция жасалып, бирок абалы оор бойдон калган. Ал 16-июлда көз жұмды. Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметовдун жардамчысы Нурбек Жолборсовду аскер прокуратурасы ири өлчөмдөгү пара менен кармап, сот чечими аркылуу 2 айга камады. Бул туурасында Азаттыкка ишенимдүү булактар билдирген. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова кылмышка шектүү Нурбек Жолборсов Бишкектеги номер 1 убактылуу кармоо жайына 6-июлда киргизилгендигин билдирди. Болжолдуу маалыматтарда министрдин жардамчысынын жанынан уран иштетүү боюнча тендерге байланышкан $146 000 табылгандыгы айтылууда. Аскер прокуратурасы бул маалыматты бышыктай элек жана муну тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштырып жатат. Ысык көлдүн жээгинде достору менен эс алып жаткан 19 жаштагы жигит сууга чөгүп кетти. Кырсык кечээ күнү болгон. Ак Суу районунун Кереге Таш айылынын тургуну достору менен Каракол шаарына караштуу Пристань Приживальск аймагындагы дача участкасында эс алып жаткан. Алар көлгө түшүп жатып, достордун бири сууга чөгүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Каракол шаардык бөлүмү билдиргендей, куткаруучулар сууга чөгүп кеткен адамды 2 саат издеп, кечки саат 7:30 чамасында суудан алып чыккан. Ал жээктен 20 метр алыс, 2,5 метр тереңдиктен табылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка бүгүн дагы келген жок. Бул туурасында министрликтин маалымат кызматы билдирди. Кечээ мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди суракка чакырган билдирүү каты берилген. Ал катта Алмазбек Атамбаев 19-июлда саат 10-до суракка барышы керектиги жазылган. Мурдагы өлкө башчысына сурак берүү үчүн билдирүү кагазы биринчи жолу 8-июлда, андан кийин 10-июлда берилген. Туркияда 18 жаштагы кыз каттамдагы автобустан түшүп, бирок анын арткы дөңгөлөгүнө тебеленип каза тапты. Бул тууралуу тасма YouTube каналына жарыяланды. Кырсык 16-июлда Гебзе шаарында болгон. Айдоочу белгисиз себептерден улам аялдамага жетпей токтогон жана андан 18 жаштагы Күнай Асар саатына 30 чакырымдык ылдамдык менен бара жаткан автобустан түшүп калган. Тилекке каршы кыз автобустун арткы дөңгөлөгүнүн алдында калган жана тез жардам келгенче көз жумган. Сабах басылмасы айдоочу камакка алынгандыгын кабарлады.